Акылбек Үсөнбекович, мына таможныйда полковник Райымбек Исмаиловичти жамандап жүрүп кетирдиңер, ордуна алып келген 4 тең ошол чыгарган натыйжага чыкпай атат. Мына азыр 20 миллиард сом жетпеди деп кече пресс-конференцияда маалымат берди таможныйдын жетекчиси. Шуга жооп берип коюңчу, эмне үчүн 20 миллиард жетпеди деп атасыз? 24 миллиардка прогноз рисктер бар деп эсептеп атабыз. Анын бир 5 миллиарды Украина менен Россиянын кесепетинен болушу мүмкүн деп караштырып атабыз. Калгандарынын баарын оңдолуш керек. Былтыркыга караганда 26 миллиард сом көбүрөөк чогултуп атат, бирок прогнозго чыкпай атат. Бул боюнча жылдын жыйынтыгы менен биз чечимдерди кабыл алабыз. Эгер оор келбесе өзүңүз айтып коюңчу, Акылбек Үсөнбекович. Ак Бата конушунда мектеп курулабы 23-жылга? Бул шаардын бюджетинен курулуш керек. Быйыл биз шаарга абдан эле жакшы жардам бердик. 15 школун куруп бердик. 5 эле новостройка калды. Ал ошо 5 новостройкага дагы жардам берейли деген оюбуз бар. Акчабызга жараша болот эмдиги жыл. Шаардын бюджети 11%-га болот экен. Биз аны 20 деп топтогон бюджеттен калтырыш боюнча сунуш берип атабыз. Шаардын жолдорун ар жерде аз-аздан талкалап, майдалап оңдоп жүрүп, жыл сайын оңдоп атышат. Бир топтоп туруп чоң жолдорду салып, пробка маселесин чечсе болот. 4 чоң мост бар экен Аламидин учкунда. Ал мосттор бир күн түшүп кетип, ошол жерде адамдарды Кудай сактасын басканда оңдошобу? Шаардын бийлиги же жалпы өкмөт ушул шаар мостторуну дагы оңдош боюнча мындай эл аралык деңгээлде көңүл бурасыздарбы? Бишкек шаарында. Көңүл буруш керек. Ош шаары менен Бишкек шаары өзлөрүнүн бюджеттерин толтурбай атат. Потенциал көп. 2019-жылы 8 миллиард 400 миллион сомдун тегерегинде болсо, быйыл 15 миллиардка чыгарды Бишкек шаары. Ош шаарыныкы 1 миллиард 350 миллион сомдун тегерегинен 1 миллиард 700гө быйыл араң чыгарат деп атабыз. Жергиликтүү бийликтегилер иштебей атат. Бизден стратегиялык жактан бир топ ошибка кеткен экен, мен депутат катары айтайын. Анткени налог на недвижимости, жерге налогту, сууга тарифтерди бүт баарын тең биз жергиликтүү бийликке берип коюп турбуз. Алар акыркы 20 жылдан бери мунун баарын көтөрбөй атат да. Ошондуктан ушу суроолордун баарын жергиликтүү кеңештин депутаттары менен мэр чечиш керек. Биз алар чечпесе, биз чечебиз, бирок анда мэрлердин баарын алмаштырышыбыз керек. Акылбек Үсөнбек, жергиликтүү бийлик иштебей атса, биз депутаттар күнөөлүүбүзбү? Мен сизди күнөөлүү деп айткан жерим жок да. Мен сизге положенияны айтып берип атам. Положенияны көзөмөлгө албайсызбы? Сиз отурасыз го башында. Көзөмөл алган үчүн астыңызга келип жооп берип атам да. Сиз антип кайша сүйлөбөй, сурооңузду айтсаңыз, жоогуңузду. Бишкек шаары менен Ош шаарынын мосттору түшүп кеткенди оңдойсуңарбы, 23-жылга киргизесиздерби? 23-жылга киргизе албайбыз. Эмне киргизе албайсыз? Хотя бы учкун Аламидин мостун оңдоп бербейсиздерби? Уже 5 жылдан бери кайрылып атабыз. Айтып атам, алар жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдолуш керек. Ким оңдойт эми аны? Жергиликтүү бюджетти силер коюп атасыздар го. Акылбек Үсөнбекович.